Көпчүлүк эркектер жамбашын көрсөтүп билген кыздарды кексте кыйын болуш керек деп ойлойт. Бирок ал кыздар кекс жөнүндө эч нерсе билбейт деп. Мен азыр бир нерсе талкуулайм дедим. Сексте кыйын деген айымдарды кандай айымдар деп ойлойсуңар эркектер? Мен бир окуяны айтып берейин. Мен таанышым экөөнү тең билем, аягын дагы, күйөөсүн дагы билем. Анан информация бар, ким кандай жашайт. Ажырашты. Күйөөсү болсо сүйбөй алыптыр ал аялдычы. Аябай жакшы кыз да, ушунчалык жакшы кыз, простая, правильная. Сүйбөйм, анан ажырашкан, ой, секста никакая, вообще эчтеке билбейт, ой, эчтеке деле эметпейт дептир. Потом кийин ошол кыз турмушка чыкты. Тиги жигит үйлөндү, секске кыйын кызды алды. Короче, баарын сугарып чыккан. Ал кыз турмушка чыкты, жашынакай бала төрөдү. И күйөөсү мен уктум да, через кого-то аябай постелде аягым укмуш деп айтыптыр да. Я очень аябай сүйөм, постелде да укмуш деп. Бул жөн эле сөз эмес, анткени кыз да гүлдөдү да, прям вот көзү ачылып, өзү гүлдөп, суп-сулуу жашынакай болуп. То есть эркектер, сексте кыйын эмес дейсиңер аялдар. Бунун баары артистизм деп коет. Онтоп, соймолоңдоп, жанагынтип гимнастика көрсөтүп, анан порно фильмдерди көрүп деп, это все нужно, бирок ошону менен эле оценка кылбагыла да силер. Иногда силер просто аялды ача албайсыңар. Силер өзүңөр ача албайсыңар. А может быть, силерден уялып атат. Может быть, силер ага мындай ишеним берген жоксуңар, сүйөм депчи. Анан вот аял сүйбөсө бериле албайт да. Кээ бир аялдар артистка болот. Көп эркекте өткөн аялдар ал артистка болот. Действительно, силерге тим эле кино, порно фильм кылып берет да. Анан ошого алданып эле сексте кыйын. Сексте кайсы аял кыйын? Силерди сүйгөн аял кыйын. Силер ача алган аял. Силер эрите алган, силер ошонун жан дүйнөсүн дүрбөлөңгө салып, денесин жибиткен. Денеси силерди каалаган аял. Анан сексте кыйын болот. Калган баары артистизм, тажрыйба, природный артистические данные, спорт, билбейм да кандай десем болот. Чыгып бүт баары, только сүйүү эмес. Ошон үчүн сүйгөн адам, сүйгөн аял, силер сүйдүрө алган аял гана сексте кыйын деп айтса болот. Не заблуждайтесь, мужчины. Силер аябай мындай кээде туура эмес ойлонуп кетесиңер да.